Мамлекеттик чек ара кызматы Кыргыз-Өзбек чек арасынын Беговат, Кара Суу, Кара Багыш өткөрүү пункттары ачыларын кабарлады. Кара Суу жана Кара Багыш бекеттери Ош облусунда жайгашкан. Ал эми Беговат көзөмөл өткөрмө пункту аркылуу Жалал Абад облусунан Өзбекстандын Андижан облусуна өтүүгө шарт түзүлөт. Ал арада социалдык тармактарда Өзбекстандын чек арачылары Кыргызстан менен чектешкен аймактагы чек ара дубалдарын бузуп жаткан видео тарады. Тасмадан Жалал Абаддагы Беговат көзөмөл өткөрмө пунктунун жанындагы дубалды бузуп жатканын көрүүгө болот. Маалыматка ылайык, көзөмөл өткөрмө пункттун качан ачылары белгисиз. Беговат пункту мамлекеттик чек арадан жарандарды жана унаа каражаттарды өткөрүүгө толук даяр. 100% курулуш иш-чаралары аяктады, техникалык каражаттар менен толук камсыздалды, өздүк курам баары толук. Буйрук келген болсо, биз жарандарды өткөрүүгө даярбыз. Жарандар жана жеңил автоунаалар гана өтө алат бул жерден. Сузактагы Беговат көзөмөл өткөрмө пунктунун ачылышы эки тараптуу соода сатыкка жана эл аралык мамилелердин жакшыруусуна алып келээрин серепчилер айтышат. Чек ара өткөрмө пунктунун ачылышын жергиликтүүлөр дагы күтүп, буга чейин бир канча жолу ушул пункту ачып берүүнү суранып келишкенин кошумчалады. Просто элге карым-катташ барды келдиси жакшы болсо болду да. Андижанга барасың, доктурга барат, башкага барат. Мына адекат менен барып кирип чыга турган кылып койду. Жаман жагы жок да мунун. Бул өзүбүз эле биз өзүбүзгө пышык болойлу, өзүбүзгө ушар болойлу деген бул вакуумный система болбойт. Чек араны турат, бирок ушул таможняларды ачып койсун, 3-4 жерде ачып койсун. Элге жакшы да, главный элге, эки элге, Өзбек элине да, Кыргыз элине да. Гаснекке барып келишин, Ош менен айланып келип атат, ачылып калса жакшы. Туганчылыктар кудалашып кеткенбиз, жакшы болот. Анан ушу жолдоңду берсе, ушу жолубуз начар, катташып калганга жолубуз начар. Эгер бул жагы ачылып калса, жакшы эле болот элге. Жалал Абад элге жакшы болот, мөмөчөмө өтөт, бизден аяка өтөт. Ошо соода иштери жүрөт. Жаман болбойт. Буга чейин Беговат көзөмөл өткөрмө пунктундагы курулуш иштери жана даярдыктар менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев дагы кабар алып кайткан. Курулушка байланыштуу бир канча тапшырмаларды жана эскертмелерди берген болчу. Биздики уже личный состав даяр. Балдарды обучение өткүздүңөрбү? Өттү, полный даяр. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек ара толук аныкталып бүткөндөн кийин эки өлкөнүн ортосундагы бир нече өткөрмө постторду ишке киргизүү макулдашылган. Эки өлкөнүн ортосунда жалпысынан 15 чек ара өткөрмө бекеттери бар. Акылай Карабаева, Аскар Мамайтисаков, Регион.